Кызыл Суу айылынын тургуну Чыңгыз Боржуковдагы долбоорго катышып, алгач жөнөкөй тукумдагы койлорду алып, кийин арашан койлорун багууга өткөн. Башында жөнөкөй койлорду алып, анан жакшы кочкорго кошуп, таза арашан кочкорлорго кошуп, ушул селекция деп коет, ошо селекция кылып аргындаштырдык да. Азыр да биздики ошол биз таптаза болуп түшө элек. Мындай бир 5-6 жылда дагы оңолот деген үмүттөбүз. 8 кой алганбыз, ошо базардан барып тамдап жакшы чоң кызыл койлордон алып, анан ошону жакшы кочкорго кошуп, ошо аргандыштырып ошо 3 жылдын жүзү болуп калды. Буга чейин аталган үй бүлө 4 кызына 1200 сомдон жөлөк пул алчу. Андан баш тартып социалдык келишимдин негизинде чакан ишкерлик баштоого мүмкүнчүлүк түзүлдү. Асыл тукум малдан тышкары үй бүлөлүк монча ачып, кардар топтой алышты. 2024 жылы СОС контракттын негизинде биз 100 000 сом алганбыз. 100 000 сомго кой алып, анан коюбузду көбөйтүп, таза кандуу кылалык деп ушу арашан багытында азыр өстүрүп атабыз, көбөйтүп. Буюрса жакшы. СОС контракттан аябай эле жакшы жыйынтык болуп атат. Жакшы жагына. Анан дагы бааны ачтык. Социалдык келишим аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоого багытталган. Программанын алкагында жарандарга бизнес баштоо үчүн каражат бөлүнүп, алар өз ишин жолго коюп жатышат. Жетөгүз районунда 2022 жылдан бери жалпы 811 үй бүлө социалдык келишим долбооруна катышып, натыйжада аймакта жакырчылык кыскарууда. Ушул социалдык контракт долбоору негизинде биздин ушу 2022 жылдан 25 жылга чейин жакырчылык почти бир 0,4%ке чейин кыскарды. Дээрлик азыр жакырчылык район боюнча 10,6%. Ага чейин 2022 жылдары бир 17% тегерегинде болчу. Жакырчылык ушу социалдык контракт негизинде абдан жакшы кыскарды. Бул жерде социалдык контрактта айрым учурда жеке эле өзү иштебейт, ал жерде жумуш орундары жок эле дегенде орто эсеп менен алганда 2-3 жумуш орундары түзүлүп иштеп жатат. Долбоор аркылуу көптөгөн үй бүлөлөр туруктуу киреше булагына ээ болуп, өз алдынча иш жүргүзө башташты. Бул социалдык келишим жарандардын жашоо деңгээлин жакшыртууга көрсөткөн жардамынын таасын далили. Айзат Анарбекова, Нурдин Урманбетов, Ысыкөл жаңылыктары.